Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Rasulillah. Hurmatlı Müslüman bir tuğanlar, bugün 3. günü Zubeyir Mescidinde şu barыңızдарdan gelgen sorulardı tüz gelip uşul жерден сіздердің сурооңуздарга жооп берейин деп атайын сабак кылып атабыз. Себеби дайым эле мен WhatsApp-ыма же башка жака жазып же чалып сураганга мүмкүнчүлүк болбой калып атат. Анан кийин тияга жиберип койсоңор мына жүздөп каттар көбөйүп кетип атат. Ошого кээ бир адамдардын мүмкүн суроосун түз бергенге мүмкүнчүлүк ачыш үчүн ушул сабакты кылып атабыз. Атайын убакыт таап. Келген суроолордон баштай турган болсок, бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум устаз. Аллахты бир дагы пайгамбар көргөн эмес да. Чындыгында ооба пайгамбарлардын Адам алейхиссалам көргөн болуусу мүмкүн. Себеби Аллах Таала өзү жаратты, бейишке киргизди. Бирок мындай баягы биздеги бар далилдердин негизинде да атайын бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах Тааланы көрдү дегендиги боюнча менде неме жок. Муну бир тактайлык. Экинчиден, калган Адам алейхиссаламдан башка пайгамбарлар эч ким Аллах Тааланы көргөн эмес. Биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга Исра вал Ми'радж маселеси болгондо, Исра деген нерсе түнкү сейил, Ми'радж деген асманга көтөрүлүү. Ошол Курандан ошол сейил жөнүндө Исра боюнча Куранда түшкөн дагы, ал эми асманга көтөрүлүш боюнча хадис менен бекемделген. Ошон үчүн Субханаллази асра би абдихи лейлен минал масжидил харами илал масжидил акса деп ошол бурак менен пайгамбарыбыздын көңүлү чөгүп турганда, көңүлүн көтөрүш үчүн ошол бурак менен Меккеден Палестинага барган. Муну ушул Куранда бекемделген. Куранда айтылган Исра сүрөсүндө. Андан кийин Ми'радж асманга көтөрүлгөн, ал пайгамбардын хадиси менен сабит болгон. Ошол жака баргандан кийин намаз парыз болду. Ушул жерде талаш бар. Ошол жерге барганда Сидратул Мунтаха эң акыркы чекке барганда Жабраил алейхиссалам мындан нар жагына мен өтө албайм, мен сен өзүң жалгыз барасың деп бир жерге жеткен. Анан ошол жерде Аллах Таала менен намаз парыз болгондогу баарлашуу бар. Ошондо кээ бир адамдар Аллах Тааланы асманда экендигине мына ушул хадис далил болот дейт. Себеби ошол жака барды, Аллах Таала менен жолукту дейт. Ахлу сунна алымдары асман деген нерсе бир мейкиндик. Биз ойлогондой мына биринчи этаждын экинчи этажы асмандан ошондой, асманда ушундай нерсе бар дегенди түшүнбөш керек да. Асман деген нерсе биздин үстүбүз жактын бардыгы асман. Биздин түшүнүгүбүздө. Бирок космоско чыгып карасаңыз, мейкиндик аякта жок. Жер тоголок. Австралиядагынын буту жерде турса, башы биякта да, ага асман ойнак. Түндүк муз океанындагы Алла неме асман тияк. Мейкиндиктен жерди карасаңыз, жер тоголок болуп эле мейкиндикте сузуп жүрөт. Мейкиндик аякта мындай сен ойлогондой биринчи этаж, экинчи этаж дегенде түшүнүк жок. Бирок баягы асмандын биринчи, экинчи этаж деген хадистеги түшүнүктөр жогору улуулук деген мааниде этаждар түшүндүргөн. Биринчи этажга барды, экинчи этажга барды, асмандын үчүнчү этажына барды деп. Анан эми адамдар ошону ойлойт дагы, Аллах Таала асманда деген ошол хадистен далилдеп кетишет. Ал жердеги максат Аллах Таала Мухаммад алейхиссаламды ошондой жерде кайрылууну каалады да, ошол жерде кайрылуу кылды. Ал деген нерсе Аллах асманда деген дике маани этпейт. Муса алейхиссаламды болсо Тур Син, о Тур тоосунда кайрылды. Демек кайерде эмес да Аллах Таала. Юнус алейхиссаламга кайрылуу суунун түгүндө киттин ичине жутуп алганда кайрылды. Демек Аллах Таала каалаган жеринде адамдарга кайрылуу кылат. Эми ушул пайгамбар ошол жерге Исра Ми'ражга барганда Аллах Тааланы көрдү, көрбөдү деген сахабалардын арасында талаш бар. Кээ бир пайгамбарыбызды көргөн десе, ишенебиз, эгер мен адашпасам, жок Аллах Тааланы ал жерде пайгамбарыбыз көргөн эмес, нурду көргөн деген маселе бар. Ошого Аллах Тааланы иншалла бейиште көрөбүз. Ассаламу алейкум устаз. Менин эжем бар, башында жоолугу бар, Кудайга шүгүр. Бирок намаздарына көңүл бурбай, кээде окса, кээде окубайт. Өзүм сыртта болгондуктан сүйлөшкөнгө шарт болбой жатат.
ата-эне менен сүйлөшсөм, жуучулар келип жатат, сураштырып жатат, эч кимисин жактырбай жатат дейт. Кара дуба окутуп койгонбу деп да ойлоп жатышат. Эмне кылсам болот дейт. Жолугу бар боло турган болсо, алхамдулилла, бир парыз аткарып атыптыр. Намаз экинчи парыз. Аны аткарыш керек. Себеби жолук салып койсоң эле, же болбосо ажыга барып койсоң эле, же орозо кармап койсоң эле башкалар сенден мойнуңан түшүп калбайт. Намаз өзүнчө парыз, жолук өзүнчө парыз, ажылык өзүнчө парыз. Эми адамдарда баягы жолук салынганда коомду карап, кошунасын карап, досун карап, же бир жакшыраак дааваттын негизинде жолук салынып калышы мүмкүн да намазына бейгапар болгон мусулман эже карындаштарыбыз бар. Демек, аларга кичине түртмө бериш керек. Сабактар болуш керек, аялдарга атайын сабактар уюштурулуш керек мечитте. Жалаңгала аялдардын маселеси чечилген сабактар болуш керек. Ошого күйөөсү, агасы, иниси, атасы бир жумада 2 жолу карындашын, аялын, апасын, кызын жөнөтүш керек. Барып, кичине диниңди үйрөнүп кел, мечитке барып. Атайын мисалы үчүн Сараксы мечитинде атайын сабак болсо, атайын ошол жерге муфтияттан бекитилген аялдар, илими бар, мазхабты түшүнгөн, акыйданы түшүнгөн аялдар бар, ошол жерде сабак берсе, аялдар ошол жумасына 2 жолу жок дегенде. Эмесе Кудайды тааныш үчүн биз керелден кечке изилденишибиз керек. Макул жашооңду, тирилигиңди кыл дагы жумасына 2 жолу 1,5 саат, 2 сааттан аялдар убакыт бөлүш керек динин үйрөнүш үчүн. Бул эже эмне себептен намазына кош көңүл болуп атат? Себеби жүрүп илим болбойт, жанагындай сабактар болбогондон кийин илим албаган адамдыга шейтан азгыруу тез келет, жалкоолук келет. Анан Кудайды жакшы тааныбаган, динди жакшы билбеген, илими аздарды шейтан тез алдап коет. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Аялдар сөзсүз түрдө сабакка жиберип туруш керек. Аялдарга атайын сабак болуш керек. Ошол жерден анан намаз боюнча айтсын, күйөөсүнө баш ийүү боюнча айтсын, үйдүн тазалыгы боюнча, баланын тарбиясы боюнча, тиги кайната кайненеге мамиле кандай болуш керек, ата-энеге, тууган урук баардык ошол жерде айтылыш керек. Эми эркектердин айтканы башка, аялдардын айтканы башка болот экен да. Себеби аялдар кээ бирки суроосун бериши мүмкүн, аялдардын өзүнө ылайыктуу. Эркектерден сурай албайт аны. Ошого аялдарга ушундай мүмкүнчүлүк берилиш керек мечиттен. Анан жашоочулар дагы баягы кадимкидей баягы бир жерге жөнөткөндө, бол бүгүн сен сабагың бар тиякта. Бар деп кичине баланы карап, үйдү карап, эркек кичине отуруп туруш керек 1 саат, 2 саатка, же болбосо бир күнгө бир эркиндик берип ошондой кылыш керек. Бул аялдын, эжеңиздин себеби ошо. Кичине илим алып турбаса, ошентип суздап барып такыр жолугунда чечип коюшу мүмкүн. Анан жуучулар келип атса жактырбай атат. Мүмкүн жашы көтөрүлүп калган эжеңиздин. Жашы көтөрүлгөндөн кийин эркек болсун, аял болсун, бирөөлөр жактырбай баштайт. Ошон үчүн 20дан дароо үйлөп, нары бери кылып койсо, чогуу ойноп жүрүп эле уже семья болуп калышат дейт, чубак айткандайчы. Анан жаш көтөрүлгөндөн кийин эркектер уже 28-29дан өткөндөн кийин кыз жакпай баштайт. Анысын карайт, унусун карайт, үйүнө үйлөнүү кеч болот. Кыздар да ошондой болот. Кичине жаш көтөрүлгөндөн кийин тигини карайт, кургазору кеңейип калган, бул кантип күйөө болот мага, тиги өзү зорго сүйлөп атат деп тандап отуруп. Эми ошон тезирээк күйөөгө берген жакшы. Күйөөгө берип деле окуса боло берет. Экөө жашап атып деле окуса болот. Экөө жашап атып акча кылса деле болот. Экөө жашап атып үй кылса деле болот да. Сөзсүз түрдө бутуңа туруп алып анан кийин үйлөнүш керек деген нерсе жок. Чубак ажын жакшы сөзүн билесиңер, бутуңа тургучаңды деп. Анысыңарындай бисмилла деп баштай бериш керек. Мисалы үчүн көп адамдарды билем, үйлөнүп алып эле илим алган. Илим алса болот. Балалуу деле болгон, Демек, ошол турмушка чыгыш керек эртерээк. Эми жакпай аткан болсо зордомой жок. Жакпай аткан болсо зордомой жок. Себеби зордоп адамдарды турмушка берүү бир адамдын өмүрүнө же болсо келечегине балтача болот. Сен жакпаган адамга берип салса, 2 ай жашайт, 1 ай, 6 ай жашайт, ажырашып кетсе, кыз айып болот. Болду. Эми аны бир турмуштан ажыраган дейт дагы, жалаң экинчи, үчүнчүгө сурап башташат. Жакшынакай кыз болду, айып болду. Жакпаган адамга берилген болду, бүттү. Ошон үчүн ошо кыз өзү чечиш керек. Жакканына турмушка чыксын. Аны
Зортомой жок. Анан кара дуа кылып койсо, азыр бизде ушинтип калды. Эмне болсо эле кара дуа болду, анан неме болду деген проблема. Бирок эми ушуга бир токтололучу. Бүгүн мен Марс устазы менен сүйлөштүм да, Алымдар кеңешинин мүчөсү. Азыр Кыргызстанда чындыгында кара дуа, сыйкыр боюнча адамдар аябай жабыркап атат экен. Кээ биркелер ойлойт экен, мен балама тиги кыз бир аялын жактырбай атышын жактырыш үчүн ага кара дуа кылдырат экен. Экөөнү ажыратыш үчүн кара дуа кылат экен, кайненеси кылат экен, апасы кылат экен, аялы кылат экен. Оюнда эмне? Бириктириш үчүн, же болбосо бир ынтымак жашаш үчүн, же болбосо бөлүш үчүн барып ошол адамдар сенин балаң болобу, кызың болобу, акыры майып болот. Оорулуу болот. Анан ушул кара дуа жасагандар да көбөйүптү да. Каяктан окуп келишкен? Бул өзү илим да. Илим, сыйкыр илими. Арам илимдерден, окуганга болбогон илим. Ал ушу сыйкыр илим менен алектенген адамдын акырети кетти. Акыретин саткан адам ал. Ошон үчүн бияктан акча жасайт. Бирөөнүн менен бирөөнү сыйкыр кылат, куклага кылат, мүрзөнүн топурагына кылат, балеге кылат. Анан ошого акча алат. Эми ошого адамдардан аябай көп болгондуктан ошол Марс устаз айтты, ушул сабактарда ушуну айтышыбыз керек болот. Адамдарга өзүлөрү калкан кылышы керек болуп калды ушу. Кандай калкан кылат? Эртең менен кечинде Куран окуп, дем салып, зикирлерди кылыш керек. Ар бир адам. Антпесе көбөйүп кетти азыр. Ошон үчүн мусулман адам арабчадан Куран окуганды үйрөнүүсү милдет да. Тамак жегенде эле, кийим кийгенде эле мусулман адам маанисин түшүнбөсө дагы тажвид менен Куранды окуп алуу ар бир мусулманга милдет. Эртең Аллахтын астына барганыңда намазың менен бардың, шу намазыңды да туура эмес окуп барсаң, Фатихаң да ката боло турган болсо эртең Аллах Тааланын астына кайсы жүз менен барабыз? Адам 2 ай жакшы аракет кылса, Куранга түшүп, Куранды араб тилинен ушу баягы шарият көргөзгөндөй жол менен окуй алат да. Болгону аракет кылыш керек да. Бул дүйнө деген нерсе түгөнбөйт бул. Муну кылам дейсиң, буну кылам дейсиң, карайсың, уже карасаң бир күнү өлүм периштеси келген болот. Дүйнө түгөнбөйт, иш түгөнбөйт. Бирок акырет үчүн убакытты бөлүш керек. Bir жумасына bir адам, bir жумасына bir күнүн бөлүш керек. Эми bir күнүн дегенде макул, мындай сабакка келгенге 2 саатын бөлдү, курска бир 2 саатын бөлдү, кылып bir күндүк 24 саатты Кудай үчүн бөлүшү керек да. Акыретке жүзүм жаргыраак барам десе. Эми ошол адам Куран окууну билип алса, күнүгө эрте менен багымдаттан кийин, азыр күн узарып калды. Багымдат саат 4 канчада болуп атат? 5 токтоң азыр. 4-төн 5 мүнөт токтон болуп атат багымдат. Кирип атат. 4-төн турсаңыз макул, мешитке келип үйдө окусаңыз 4-төн 10 мүнөт өткөндө окуйсуз. 8-де жумуш, 8:30 башталат жумуш. Канча вакыт? Күнүгө эрте менен 2 бет Куран окуш керек. Өзүңүз Куранды карап окуң. Зикирлер бар, зикирлерди кылып, анан жумушуңузга кетсеңиз, аятал кечке чейин Аллах Тааланын сактоосунда болосуз. Кечкурун келгенден кийин мүмкүнчүлүгүңүз болсо бир бет Куран окуңуз дагы, зикирлериңизди бүтүрүңүз шамга чейин. Болду. Түнү менен Аллах Тааланын коргоосунда болосуз. Ошон үчүн ошол Марс устаз менен айтылганда азыр атайын ушундай тапшырма берилген атат иншалла. Бардык устаздар, бардык сабактарда кара дуанын зыяндуулугу, сыйкырдын зыяндуулугу, анын сактануу жолдору, анын себептери, кимдер ооруйт, канча сактанат, ошончо сабактар башталат мен билгенден жакында. Ошолорду угуш керек да, өзүбүз эмне кылышыбыз керек? Сактануу кылыш керек. Болбосо адамдар жаман майып болот. Ошого анан биз айттык, тасаввуф деген жакшы илим бар. Тасаввуф деген нерсе өзүңдүн жүрөгүңдү тазалап, Кудай Таалага кантип ибадат кылууну үйрөтө турган бир жол. Ал ширк башка эмес, жанагы туугандар айткандайчы. Ошол тасаввуф илимине ар бир адам барып, ошол жерден зикирлерди алыш керек. Ал зикирлерди айтып берет. Эртең менен мынча кыл, кечкурун мындай кыл.
100 жолу субханаллахны айт, 100 жолу салават айт деп берет. Ошону аткарып коесуз, Кудайдын баягы коргоосунда болосуз. Эми карадуу окутуп койгон билбейм эми. Аны текшериш керек, караш керек, а? Ошондой болуп турса, иншалла, ар бирибиз өзүбүзгө көңүл бурбасак, душмандар көйдү. Ана менде бир пикир келди. Бир эле адамдар эмес, жиндер дагы сыйкыр кылып атат окшойт. Жиндер деле биздин арабызда жашайт, алар деле намаз окуганы бар, мусулман эмеси бар. Аларга деле намаз окуйт, 5 мал орозо кармайт, бизде эле. Болгон бизге көрүнбөйт. Бирок алардын да хулигандар бар экен да, жана намаз окугандар, тийишет экен адамдарга. Ошолор тараптан да сыйкыр болуп атабы дейм да, бирок адамдардан эле мынчалык бири-бирине сыйкыр кылган болбосо керек дейм да. Ушу жиндердин арасынан да болуп атат окшойт да. Демек, ошон үчүн пайгамбарыбыз даратканага аузу биллахи минал хубси бисмиллахи аузу биллахи минал хубси вал хабаис деп кирип атпайбызбы? Бардык адамдардан, жин, пин бардыгынан сактанайын деп даратканага кирип атабыз. Демек, жана зикирлерди кылсак, ошо жиндер сыйкыр кылып атабыз, андан да сактанабыз. Адамдар кылса андан да сактанабыз. Себеби кээ бирки жиндер бар экен, кыздарды жакшы көрүп калат экен. Ашык деп коет экен. Бир эркек жиндер бар экен, аялдар бар экен, эркектер тийишет. Сыйкыр кылышы мүмкүн. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Азыркы заманда ар бирибиз ошо өзүбүз сактай турган зикирлерди кылбасак абал жатак. Азыр аябай көп. Дамлаларга миңдеп барып атат. Ооругандар. Ошолор каяктан болуп атат? Демек бирөөлөр жасап атат. Экинчи суроо. Устаз, жаман ойлор шайтандан келеби же нафсиденби? Экөөнү кантип ажыратып билебиз дейт. Экөөнүн кимден келип атканын мен билбейм. Нафсиңиз каалап аткан болсо, нафсиңизди козгогон шайтан болот. Шайтан өзү да келиши мүмкүн. Анын экөөнүн ким экенин издебестен эле ошол жаман ойдон сактанышты караш керек. Болду. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим дегенде айтыш керек, зикир кылыш керек, жаман ойлор кетет. Анан илим алыш керек. Качан илими жок адамдарга шайтандар ойнойт экен да. Сен даратың болбой калды. Васваса салат. Сен гусулуң болбой калды. Сен намазың болбой калды. Ошону ойной берет экен. Илим алып алсаң, намазыңды билип алсаң, зикирлериңди билип алсаң, жанагындай ойлор деле келет. Мага келбейт мисалы үчүн. Жизнь мага сен даратың болбой калды го деген түшүнүк келбейт мага. Себеби билем да бардыгын шариятка ылайык кылып дарата алам. А жөнөкөй адамдарга келип васваса кылып шайтан ар кандай неме кылат экен. Демек, илим алышыбыз керек, а? Илим алууну күчөтүш керек. Күчөтүш керек. Видеодон угасызбы, чуа устазды угасызбы, Абчукур Даманан угасызбы, чыгылса мен эмнеде Ихласта жашайм немеде. Туңучуна республиканский ГАИУ менен ошонун жанында. Ошол жерде Жума маркет деген биздин кичинекей магазинибиз бар. Ошол жерде сатуучу киши качан кирсең чуа ажынын видеосун коюп угуп аткан болот. Качан кирсең. Мен билдим ал угуп бүтүп экинчи баштады окшойт болчу. Машинеңизде болобу? Салып кой тиги немеден жанагы экран бар го, YouTube неме кыла турган машинеңе. Коп кой, сүйлөсүн, кечке сүйлөсүн. Куранды коп кой. Ушундай нерселерди кылып, өзүнүн динибизге көңүл бурушубуз керек болду, иншалла. Дагы барбы мындай өзүбүздүкүлөрдөн суроо? Мечит акысы намаз боюнча да. Мисалы азанга же парз намазга 1 мүнөт калды да. Же 2 рекет намазын окуран жетишпегенин билесиң да, алып барынчы. Ошол убакытта эмне кылабыз? Анан мисалы мечитке кирип келдиң, анан ушундай сабак болот да. Ошол учурда 2 рекет намаз окуйбузбу же отурабызбы? Суроо. Мечит акыны кандай окулабыз? Эгерде убакыт аз кала турган болсо, намаз башталына турган болсо, же болбосо илимий сабак болуп аткан мезгилде ошол мечит окулуш керекпи, же болбосо сабакка отуруш керекпи деген суроо. Биринчиден, мечит акы деген мечиттин акысы жок негизичи. Биз ошентип которуп койдук да, негизи тахиятул масжид мечит менен саламдашуу деген сөз. Ал киргениңизде биринчи намазыңыз, мечитке киргендеги биринчи нерсеңиз намаз болсун деген сөз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ким мечитке кире турган болсо 2 рекет намаз окубастан отурбасын деген сөз. Бул пайгамбардын хадиси.
Эми законго кайтабыз. Ханафи мазхаб биздин законубуз да. Ханафи мазхабта эмне деп айтылат? Bir күндө адам bir жолу тахиятул масжид окуса, ошол күнгө жетиштүү. Бул бир. Экинчиси, келсеңиз убакыт бар да, пешиндин 4 ракат сүннөтүн окушуңуз керек. Анан уже убакыт карап атасыз, жамаат башталат. Ошол пешиндин 4 ракат сүннөтүн окусаңыз, ошол мечит акысынан өтөт. Келдиңиз, парыз намаз окулуп атат экен. Парыз намазга кирип кетесиңиз, ошо пешиндин неменин мечит акыдан өтөт ошо. Жок, өзүнчө окуп койсоңуз болду. Бүгүнкүгө болду, жетиштүү. Калган мезгилде окубай деле башка иштерди кыла берсеңиз болот. Bir күндө bir жолу окусаңыз жетиштүү болот. Ар кирген сайын окусаңыз нур ала нур, нур үстүнө нур. Ал эми келдиңиз, сөө тахиятул масжид мустахаб. Келсеңиз, мындай илимий сабак болуп аткан болсо, бул илимий сабакты угуу парыз. Демек, экөө бири-бирине келип калганда парызды алдыңга коюлат. Акырын келип сабакка отура бересиз. Ошол себеби максат Аллах Тааланы улуктоо, бул жерде илим алынып аткан жерде. Ошол жерге отура берген жакшы болот. Бирок, мыякта сүйлөп аткан өнерге 2 ракат намаз окусаңыз десе, анын намазыңыз деле намаздай болбойт да. Мен угуп аткан болсо өзүңүз аралашасыз, адашасыз кайра. Ошон үчүн эмне илимий мажлиске отура берген жакшы болот. Каралып адам аятул курси, ар бир намаз сайын аятул курси окуп атпайбы? Ооба. Калкан болсо жетет ошо. Жетет. Бирок эртең менен атайын өзүңүзгө калкан катары кылып алсаңыз, өзү негизи жамаатка келип туруп мечитке жамаат менен окуп аятул курсини окуп кетсеңиз, бисмилла. Бирок эми атайын да зикирлер бар да, сизди шайтан жинден коргой турганчы. Ошолорду окуп койсоңуз, закаленный сизге неме болот да. Анан намаздан кийинки аяттар, курсилер, зикирлер окулган, бул дагы жетиштүү болот, бирок атайын өзү сактана турган зикирлер бар, ошолорду кылсаңыз, анда эч ким тие албайт сизге иншалла. Талак боюнча эки түр суроо. Ачуусу өтө катуу келип атканда талак берип салган экен. Ошол талакка өтө берейт. Анан одновременно 3 жолу талак берип салса, бири катары өтө берет. Талак маселеси боюнча негизи биз теориялык жагын гана айтабыз. Ал эми өкүм жагын сөзсүз түрдө алымдар кеңешинен же фатва бөлүмүнөн алышы керек болот. Биз талак түшпөдү диагноз коюп бере алабыз. Бирок анын маселесин тияктан барып тактатып алыш керек. Бирок бизде бир үзүрлүү маселе, ошол кээде алымдар кеңешинде болсун же алар табыш кыйын болуп калат. Анан фатва бөлүмүнө барсаңыз, мага арызданып келгендер аябай көп болду да. Мен буну муфтийге да айттым. Зам муфтийге айттым, кечирем, эсине түзөйм. Барып, эмне болду? Талак маселе эмне болду? Ушу 3 талак болду, кет болду. 3 талак дедиңби? 3 талак болду. Жок, отургуз аны, ук, качан айттың, кимге айттың, эмне деп айттың, аялынан сурап, ушундай деп айттыбы? Куду ушундай деп же башкача айттыбы деп, баягы сот процесси кандай жүрсө, ошондой кылып такташ керек аны. Ошого мен сизге айтарым, ошол адамдар келиш керек азыр. Аялы менен күйөөсү келсин. Ошонун ачуулуу талагы кандай болуш керек? Аны такташыбыз керек. Чындап ачуусу келгенби? Же болбосо ажырашып кетүүдөн коркуп атып эле мен ачуум келди деп атабы? Аны экөө менен сүйлөшкөндө ачыктанат. Аны молдо чечет. Аялынан сурайт, кандай болуп аткан, мындай болуп аткан. Ошого карап, анан фатва берилет. Сегизи талакыл гадбан ачуулуунун талагы боюнча атайын маселелер бар. Талак түшпөй калуу мүмкүнчүлүктөрү бар. Экинчи маселе, бизге жанагы шариатты тайыз карагандар. 4 мазхабка баш ийбегендердин арасында ушундай фатвалар чыгып кеткен. Bir сөзү менен 3 талак десе, бир эле талак түшөт деген фатваны айтып жүрөт. Бул фатва эч жерде өтпөйт. 4 мазхабтын бардыгында тең мындай фатва өтпөйт. Bir сөз менен 3 жолу талак десең, 3 талак түшөт дейт. Бул жакшы болду, силер 4 мазхабтагы ханафилер оңойло талак түшүрүп коет экенсиңер. Эмес, шарият ошо. Ал эми наркында коркунуч бар. Талак түшкөн болсо, түшпөдү десең, аялың менен жашооң зина болот. Төрөлгөн бала
зинадан түрген бала болот. Андан да жаман коркунуч бар. Ошон үчүн эркек өзүнүн тилине ээ болуш керек. Талак маселесин үйрөнүш керек. Үйлөнөрдөн мурда үйлөнүш керек. Мен үйлөнгөн атам. Мага эмнелер шариатта милдеттүү, уйга окшоп, малга окшоп эле бүтүп эле барып эле болду. Өзүнүн шахватын кандырыш үчүн барып үйлөнүп албастан, ар бир адам үйлөнүш керек. Аял өзбектерде ушундай нерсе бар экен да. Аялдар сөзсүз түрдө ширин пышырганды, нан пышырганды, тамак пышырганды үйрөтө турган атайын кулинарияга үйрөтөт экен аялдар. Себеби күйөөнүн үстүнө тамак кылганда жакпай калбасын деп. Бул тамак маселесине ушунчалык аракет кылып атса, кантип өзүнө турмуш ортогуна мындай жашоого, бир башка үй бүлөгө, башка бир эркекке жубай болуп аткан аял өзүнүн айызы кандай болот? Эркек менен жакындашуу кандай болот? Качан жакындашса болот, качан болбойт? Талакты сураса эмне болот? Талакты талап кылуунун өкүмү кандай? Арамдыгы кандай? Күйөөгө канткенде баш ийиш керек? Күйөөнүн милдеттери, аялдын милдеттери. Кичине бир курстарга барып окуп, китеп окуп үйрөнүп алыш керек. Ошондой эле эркек дагы кичине үйрөнүп алыш керек. Талак маселеси. Эгер ажыраша турган болсом кандай кылам? Азыр муну алып атам. Кокустан бул апасынын аял чыгып калса, мындан кантип кутулушум керек? Аларды баардыгын билиш керек. Үйлөнөрдөн мурда мен бул аялды алдым, мага эмне милдеттемелер бар? Ошонун астына талак маселесин билиш керек. Качан талак айтылат, качан айтылбайт. Бизде эркектерде азыр ушундай маселе болуп калды. Талак маселеси урушканда айтыла турган сөз болуп калды. Талак урушканда айтыла турган сөз эмес. А талак бүт ойлоносуң, бир аял менен жашадың, демек буну менен жашоо болбой калды. Бул аял менен жашоо болбой калды. Ойлондуң дагы, анан ошол талакты берип, анан ажырашасың. Себеби шарият сага никени кыйып берди, өлсөң да ушу менен жашайсың деген закон жок. Жашай албайсыңбы? Талак менен ошол кыйылган никени жокко чыгаруу деген нерсе. А бизде болсо аялы эркелесе талак сурай турган абал экен. Бир нерсени моюн сундургусу келсе, же бир нерсени сурагың келсе, мен жашоо талагымды бер. Жок, талакты сураба сен. Эмнени максат кыласың? Ошону сура. Көңүл сурап атасыңбы, алтын сурап атасыңбы, телефон сурап атасыңбы, ачык эле айтып бер де. Талакты сурайт экен, анан жок, мен талак бербейм сага, эмнени каалайсың деш керек экен ал эркек. Ал бир илимдүү эркек болсо, макул ошону түшүнө билсе. Анан талак сурап атам десе, бул аял менде көңүлү жок экен деп мөдөп берет. Анан орто бүттү, анан молдон издеп жүрөт адамдар. Кантип жарашышыбыз керек. Ошон үчүн талак урушканда айтыла турган сөз эмес. Бул баягы Аллах Таала адал кылып берген никени ойлонуп көрүп туруп жокко чыгара турган жол. Ойлонуп көрүп туруп болду, эми жашоо болбой калды. Эми ошону жана никени жокко чыгарайлы. Ошон үчүн эркектер билиши керек. Ошого бизде bir söz менен 3 талакса 3 талак түшүп калат. Бирок бул сөз аны сурайбыз, качан айтылды, эмне деп айтылды, тактап туруп анан кийин мүмкүн аны изилдейбиз, китептерди карайбыз. Ошо бир жол барбы экен, кантсе ушулардын үй бүлөсү бузулбай калат экен. Анан изилдеп таппасак, муну алымга барчы. Менин колуман келбеди. Мүмкүн ушу чечер деп башкасына жөнөтөбүз. Анан ал ага жөнөтөт. Такыр болбосо анан кене майла жок. Бул дин деген Аллах Тааланын дини экен. Мен өзүмдүн колумдагы нерсе эмес. Бир нерсени адал кылып, бир нерсени арам кыла албайм. Болгону шариатта бир алымдар бир талак түшпөгөн жолдорун айтса, ошону издеп көрөбүз. Жок болсо жок. Демек ал аял, эркек сөзсүз түрдө фатва бөлүмүнө же болбосо устаздарга кайрылышы керек. Биз сүйлөшөбүз дагы, маселесин чечип беребиз иншалла. Аллахым ыраазы болсун. Азыркы учурда мына сүрөттөрдү көтөрүп, анан аш берген жерлерде өлүктүн сүрөтүн коюп, анан кээ бир сүннөт тойлордо дагы ошол сүрөттөрүн коюп койгон. Азыркы парадка чыгып атат го, орустардын чыгарган баягы бессмертный полк дегендей. Азыр бизде дагы ошол эме болуп калыптыр, сүрөтүн көтөрүп алып, энди ол урушка катышканбы, катышпаганбы билип койт. Ошол кандай болот исламда? Биринчи сүрөт маселесине токтойлу, анан кийин тиги маселеге токтойлу. Сүрөт маселеси боюнча бизде кол менен тартылган сүрөт гана арам. Тарткан да арам, тартылган сүрөт да арам, илген да арам, үйгө койсоң периште кирбейт. Ал эми фотоаппарат менен тартылган сүрөткө ал өкүм берилбейт. Себеби фотоаппарат менен тартылган сүрөт, кол менен тартылгандан жакшы болуп атпайбы? Ошо жакшы болгондугу үчүн уруксат да. Себеби ал жакшы болгон жөн эле
сиздин элесиңизди фотоаппарат сактап берди кагазга. Ал эми кол менен тарткан ошол сен өзүңдүн фантазияң менен бир нерсени тарттасың, шариаттагы ошол бир нерсени жаратууну каалап атасың да, жок жерден бир нерсени тартып атасың. Мына ошол шариятыбызда кайтарылган. Ал эми фотоаппараттын сүрөтү бул жаңы маселе болгондуктан Египеттин улуу муфтии Ханафи Мухаммад Бахит аль-Мути'i деген чоң алым фотоаппараттын түшкөн сүрөт кол менен тартылган же болбосо хадисте келген сүрөттүн өкүмүнө өтпөйт. Ал деген нерсе сүрөткө түшө бер деген маселе эмес. Болгону өкүм албайт деген арам эмес деген сөз. Бирок мустахаб дагы эмес. Мубах. Эгерде бир адамдын атасынын, же апасынын фотоаппаратка тартылган сүрөтүн үйгө коюлса, мисалы үчүн ата-энең сүрөтүн жатаканага коюп алгың келет, мисалы, көрүп тургуң келет, ошол эгер фотоаппарат менен боло турган болсо, зыяны жок. Ал периште кирбейт деген өкүмгө кирбейт, Бул маселеге токтодук. Экинчи маселе, өлгөн жерлерге сүрөтүн коюп койгон. Бул биздин сыпат эмес. Бул ошо орустардан келген нерсе. Баягы өлгөндө сүрөтүн көтөрүп алып анан басышат. Эми ошону биз туура эмес. Боз үйдүн үстүнө сүрөтүн коюп коет, койбош керек. Эч кандай шариятта, салтыбызда да кыргыз антип койгон эмес. Шариятты бияка кыргыз антип койгон эмес. Орустардан келген нерсе. Демек той аштарда койбош керек, Койбош керек деп айтабыз. Кое берсе болот дейбиз, зыян жок деп эле койбош керек эле дейбиз. Жок, пайдасы жок нерсе. Парад маселесинде. Эми таксырым ошол жерге бир сүрөттү көтөрүп чыгып аткан болсо, ошол согушка катышкандыгына бир далил болсо керек. Жакшы күмөн кылалы. Эми ошол жерге чыгып, мен атам ошол согушка катышкан деп эскерүү иретинде чыккан болсо, негизи бул деле шариятыбызда, салтыбызда эле жок. Бирок эми ошол күнү бир өлгөн адамдарды эскерилүү максатында анан мамлекет тарабынан сыйлык берилип атат. Ушундай нерседе элден калбай чыгып коеюн десем бир арам деп айтпайбыз эми. Анан ага сооп ал деп деле айтпайбыз. Адамдын өзүнүн бир каалоосуна калган нерсе. Анан тиги атасын ушул күн 9 май күнү көтөрүп эл катары менен чыгайын десе, молдолор уруксат бербей койду деп да чыкпасын. Өзүнүн каалоосуна ага сооп деле албайт, күнөкө деле албайт. Анан чындыгында ошо биздин аталарыбыз, чоң аталарыбыз чындыгында ошо эл үчүн, жер үчүн чындыгында шейит кетишкен ошолор. Мүмкүн алар капырлар СССРдын мезгилинде чыккан болушу мүмкүн, бирок буйрукка баш ийгендиги үчүн ошолорду биз шейит деп айтабыз. Мен бүгүн атайын бир немелерди көрүп чыктым. Сүрөттөр. 41-43 жылы ошол туткунга түшүп өлүп кеткен кыргыздар. Жаш жигиттер барган, 41-жылы согушка чыккан, 43-жылы өлгөн немистер сүрөткө тартып турган аткан экен, архивтерден чыкты ошо. Эми ошолорду бир эскерип Куран окулунуп койсо, мен зыяны жок деп айтат элем иншалла. Аллахым разы болсун алардан. Bizde bir 20 жылдыкта ошол барып акча чогултуп ушундай кылганда кандай болуп 25 келип ошо. Алла, 25 майда bir ушундай бидат бар. Жыл паланчанчы жылдагылар чогулуш деген. Бул деле биздин шариятыбыздан же кыргыздын нерсеси эмес. Эми ошол чогулушту каралыныш керек. Канчалык даражада инсаниятка пайдасы бар. Эгердер ошолор чогулуп акча топтоп bir айылыбызга суу чыгарып берели десе, нур үстүнө нур. Ошолор чогулуп жолун оңдоп берели десе макул, свет коюп берели десе макул. Же болсо ошол классташтарынан бирөө кем багалына үй салып берели десе макул. Анан бирок ошол жерде баягы арам, адал нерсесине көңүл буруш керек. Ал эми сенин 20 жыл мурдагы классташың макул, азыр бирөөнүн аялы бол. Аны менен чогуу отуруу, алар менен кучакташуу, өбүшүү, валиске түшүү бардыгы арам болот. Демек, ошондой нерселер боло турган болсо, анда башынан токтотуш керек. Жок, аялдар өзүнчө болот, эркектер өзүнчө болот. Эми бир көптөн бери көрүшпөгөндөр көрүшөлү, достор элек, ушу менен бир жакшы иш кылайлы, эми отуруп бир чай ичели дагы бир жакшы иш кылып коелу десе, мүмкүн зыяны жок. Бирок жөн эле арак ичиле турган, анан жанагындай арам адал аралаша турган болсо, анын болгону жакшы. Пайдасы жок.
Анан эми молдолор барып десең тие берет дебесин. Биз шариаттын көз карашын гана айтып коебуз. Анан адамдар өзү билгенин кылып атат. Анычы биз айтсак айтпасак делечи. Бирок ошо шариаттын талаптарын айтып койсок, мүмкүн ошонун пайдасы тийип калар иншалла. Андан да чоңураак бидат Кыргызстан боюнча 80-жылкыга чогулмай. Кыргызстан боюнча 79-дар, ушунда жок нерсе болчу. Жакында башталды ошолой. Анан чогулушсун макул. Максат эмне? Бир нерсеге, элибизге, жерибизге, динге бир пайда алып келе турган болсо макул. Анан жөн эле чогула турган болсо мубах. Арам деп да айта албайбыз. Чогулушту. Арак ичкен болсо арам. Эркек менен кыз аралашкан болсо арам. Маселени иргеп карай беришибиз керек, Алла разы болсун. Багымдаттын сүннөтүн окуй калса эмне болот? Багымдаттын сүннөтү сүннөттөрдүн арасынан эң бекемделген сүннөт. Акаду дейт. Эң күчтүү сүннөт. Ошон үчүн намаздардан алдыңкы кийинки сүннөттөрдү туруп окуганга мүмкүнчүлүгүңүз болсо деле отуруп окусаңыз уруксат. Бирок соо азыраак болот. Бирок багымдаттын сүннөтүн туруп окуш керек. Багымдаттын сүннөтүн улоодо окубайсыз, түшүп окуйсуз. Отуруп окуйсуз. Ошон үчүн багымдаттын сүннөтү башка сүннөттөрдөн бекемирээк. Эми бале болду, баттер болду, эртең менен турсаңыз, күн чыгышына аз калыптыр. Багымдаттын фарзына зорго жетесиз. Анан гусул алыш керек болсо өлдөн, убакыт чыгып кетет, эмне кылынат? Карап көрөт. Эгерде сүннөттү окууга убакыт жете турган болсо сүннөттү окуп калыш керек. Ишенебизден келген хадистерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам багымдаттын сүннөтү ушунча тез окуйт болчу дейт. Фатиханы окубадыбы деп калат элек дейт. Ошентип тезирээк окуп, фарызга жетишип калсаңыз жетип калат. Бирок карадыңыз, жетишпейсиз, дагы жетишпейсиз. Анда парыз окулуп кете берет дагы. Сүннөт калып кетет. Себеби парыз бардык нерседен мукаддам алдын турат. Себеби Аллах Тааладан суралына турганыбыз ошол парыз. Калып кетти, анын казасы жок. Казасы калып кетет. Анан эгерде Кудайым сактасын, эртең менен турсаңыз күн көтөрүлүп калды, өлдү. Багымдаттын парызы дагы жок, сүннөтү жок. Бир аз күн көтөрүлгөндөн кийин найза бою деп келет китептерде. Саат 19-10 шашки намаздын убактысында анан даратты аласыздагы сүннөтү менен парызын кошо каза кыласыз. Пешиндин убактысына чейин. Пешинге чейин каза кылбай калып унутуп калсаңыз, пешинден кийин парызын гана каза кыласыз, сүннөтү калып кетет. Алла разы болсун. Сүрөтчүлөр боюнча. Сүрөтчүлөр өзүнүн моюндаган нерсесин кылса, ал туура эмес. Бар болсун, жаны бар нерсени тартканга шариат тыйым салган. Адам, ат, маймыл, эшек, ушунун бардыгын. Токойду тартыңыз, көлдү тартыңыз, тоолорду тартыңыз, арчаларды тартыңыз, сууларды сизге уруксат. Азыр ошол баалуу азыр, барып туруп, ал арчага барып туруп тартыңыз дагы, сатыңыз алып келиңиз. Кымбат, билесизби? Сиз сүрөтчүсүзбү? Атайын мен галереяга атайын барып сүрөт көрчүм. Атайын эс алам ошол жерге барганда, жанагы площадьтын бер жагында бар го. Атайын эми кол менен адамдарды тартып аткандар бар, сүрөттөр да бар да. Сон жаратылышты тарткан. Жаратылыш тартканга сары челекке барсын, жалал атка барсын, аксыга барсын, тартат турган жерлер көп. Тоолор бар, Арсланбапка барсын, жаңактар тартсын, сатсын, байып кетет. Аллах разы болсун. Дагы? Мысалы, кейде суға мәселесінде біреуі тауар сата тұрған болсын, біреу айтып та, мен сана клиент табыyorum, менше ақшасын шығар бересің, менше пайызын бересің. Жоқ болса, ол бір компанияға тауар сатсаң, ал компанияда іштеген ішчі айтады да, біздің компаниямен сөйлесіп, мен ақпыр алып, 90 жылын ақша шығар бересің. Мысалы, 5%, 10%. Жоғанки сатып алған компания білбейді да, ақша алғаншы. Ошол маселе шариат боюнча туурабы же эмес болот?
Ортомчулук, далжалчы, симсар, ушундай деп айтылат. Ал кызмат кылып атат. Бизге качан акча алуу арам болот? Эч нерсе кылбастан туруп акча алуу. Эч кызмат кылбастан. Ал эми сиз айтып аткан маселе клиент табат. Аны менен сүйлөшөт. Мынакта жер бар. Жер аласыңбы? Мен таап берем, жүр. Мен мисалы үчүн үй алган атышым мүмкүн, үйлөрдү билбейм. Сиз билесиз. Чаласыз. Эмне ры кетет го, эмне деп коет? Тилим келбейт ошогочу. Ошолор эки жак менен договор түзсө болот. Сатып алып аткан адамга айтса, мен сизге сиз айткан сыпаттагы үйдү таап беремин, апарып көргөзөмүн, убактымды бөлүп, сизди алып барып эчип көргөзөмүн. Сиз үйдү сатып калсаңыз, мага өзүңүздүн көңүлүңүздөн чыгарып мынча акча бересиз. Макулсузбу? Макул. Тиге барат. Мен сага клиент алып келсем, сен үйүңдү сатып берсем, мага кишени чыгарып бересиңби? Жок. Иш, кызмат. Дурус, иншалла. Дагы бир жагдай бар да. Дагы бир жагдай болуп калат. Мисалы бир ишти кылып берип жатат да, компания ишин бүтүрүп атат. Анан ошол жерге товар алыш керек болуп калды. Только ошол сүйлөшүп алганына товарын айтат да. Ушуну алып бересиң, болбосо болбойт. Же болбосо только ушуну алдырат да. Хотя базарда башка ошол сыяктуу товарлар көп эле болот. Ошонун арзан деле болушу мүмкүн, башка нарса деле жарай берет да. Бирок ошо сүйлөшүп алгандык үчүн именно ошону алдырат да, баягы эме заказ кылган адамгачы. Эгер ушундай болсо, эгер мындан башкасы болсо, биз жооп бере албайбыз, тиги бул деп жатырбайбы. Коркут. Мен сыпатына жооп. Эми бул алдамчылык болот. Бул дурус эмес. Себеби адам алып атканда тандоо мүмкүнчүлүгү бар, мажбурлай албайт да. Анан сүйлөшүп алып туруп, анан менин гана ошонун гана товарын алабыз деп, мүмкүн анын товары сапаты начардыр. Сен ага айтып, мен башкасына жооп бере албайм деп, тигини көндүрүп неме кылган. Сунуш кылганга акысы бар. Сунуш кылганга ушундай кылыңыз, мына ушундан алсаңыз, мен ошонун товарларын иштетип жүрөм, аябай жакшы. Сиз ошондон алсаңыз, мага да пайда чыгат. Мен сизге сонун ишиңизди кылып берем десе, ошол уста иштетип аткан же ошол компания деле жин эмес да, макул дейт да, болуптур анда. Сага жагып атса, сен иштетип жүргөн болсоң, макул анда. Ошондон алып кел, анан сен дагы бир карап жооп бересиң деген мааниде. Анан бул нерсе көбүнчө мына врачтарда болот. Врачка барып көрүнөсүң, врачтар башка бир жана УЗИ, кортекс, бир нерселер менен договор түзүп коет. Клиенттери тияка жөнөтөт, өзүнүн кагазы менен барасың. Ошонун кагазы менен көргөндөн кийин, врачты көргөндөн кийин ага тияктан акча чыгарылып. Алар дагы ушуга бар деп мажбур кылган бир дагы врачты көргөн жокмун. Болгону сунушка, ушул аябай жакшы, точный чыгарат, ар жерде УЗИлер бар. Мен ага ишенбейм, ушул жакшы. Эгер ошону чындап айтып аткан болсо, барсаңыз макул, зыяны жок. Бирок ушундан гана алып кел, башкасынан алсаң болбойт десе, анда адам тандоо укугу бар. Бирөөнүн мажбурлаганга акысы жок. Анан дары-дармек сатып атканда ошондой нерсе бар, Муну аптекадан аласың дейт. Любой аптекадан ала бербеликпи? Жок. Ал договору бар да, тигиненче. Ошону сунуш кылса, муну аптекадан алсаңыз, мынча процент сизге неме кылып берет? Же болбосо дарылары жакшы, же болбосо ушул аптекадан гана сатып аласыз. Эгер ошол жерден алсаңыз, мага да жардам кылган болосуз десе, больной деле жин эмес да. Макул дейт, ушу мени карады, болуптур дейсиң да. Ошон үчүн ачыктык дайым адамдардын ортосунда ынтымакты бекемдейт да. Бүт нерседе ачыктык болуш керек. Жанагы ортомчулукта да ачыктык, больницада дагы, дары-дармекте дагы иши кылса ачыктык болгон жерде бири-бирине болгон ишеним жоголбойт. Эң жаман нерсе адамдардын арасындагы бири-бирге болгон, бири-бирине болгон ишеништин жоголуусу. Эгер ошондой боло берсе, адамдар кийин эч кимге ишенбей калат, адамдар өзүнүн кадырын кетирет да. Аллах разы болсун. Анан 5 мүнөт. Канча калды азанга? Мен бүгүн уруксат бересиңер, бир жерге барышыбыз керек эле. Ошого да бир суроо болсо жооп берели. Мен ол жактан суроо неме кылайын дедим эле. Анан иншалла кийинки сабактарыбызда дагы мындай ушул кеңирээк жооп бергенге аракет кылабыз, иншалла.
Мен биринчи кол көтөрүп калдым. Кечирим сурайм. Экөөңүздүкүнөн жооп берип коечу. Алейкум салам. İslam Üniversitesi boyunca teologiya fakültesi. Теология факультети bizde İslamski üniversitede 3 fakültet var. Şeriat fakülteti, filologiya, til fakülteti, teologiya fakülteti. Filologiya, teologiya. Teologiya degende hem ошол bizde mamleket tarafından tanılıngan 2 fakültet var. Filologiya, teologiya. Dokumenti mamleketlik ülgüdөгү diplom. Ал эми şeriat биздин муфтия тааныган, бирок мамлекет өтпөгөн неме. Теология менен филологиянын контрагы көбүрөөк болот, шариаттык азыраак болот. Бирок шариатты окугандар көбүнчөсү илимдүүрөөк болот. Илимди жакшы алышат. Себеби ал жакта шариат маддалары көбүрөөк болот. Мен өзүм теологияга сабак берем балдар, кыздарга. Ал жака мен Расмул муфти фатва берүүнүн усулдары деген сабактан сабак берем. Аябай жакшы. Эгерде ошол тапшырам десеңиз, иншалла жакшы. Себеби диплому да мамлекеттик, илимди да алсаңыз болот. Эми аллама, алым болуп кетпейсиз. Себеби университет эч качан адамды алым кылбайт. Университет сизге колуңузга кагаз, анан багыт көргөзөт. Калган илимди сырттан устаздардын астында отуруп, мындай кылып, көзүңүздүн нурун кетирип, китеп окуп, анан илим аласыз. Аллах ийгилик берсин, сентябрда ошол жака тапшырсаңыз болот, Ушундай деп айтат да, 2 хадис бар келипчи. Биринчиси ушу эңге чейин көтөрүп, анан экинчиси колго чейин көтөрүлөчү. Анан эң жакшысы ошонун экөөнүн ортосуна көтөрүү жакшы деп айтты да. Машалла, машалла. Андай болуп турганса кулактын учуна тийбей калып кайсың? Ошондойчу. Ал милдеттин негизи кулактын учуна. Ошо адамдар өзүлөрүнүн оюн айткандан коркпойт да, субханалла, шариаттачы. Бул Кудайдын дини да. Кудайдын динине өзүңдүн оюңду киргиздиң, өлдүң да. Биз мына айтып аткан сөздөр азыр жүрсөңүз китептен көргөзүп берем. Ар бир эреже китептен бар маселени гана айта алабыз да. Анан кээ бирки мындай адамдарга багыт, насааттар ал шариаттын чеги. Ал эми жанагы сүннөттөр кантип окулуш керек, качан бузулат деген баардыгы китептеги бар маселелер. Сиз айтып аткан маселе бирөөсү да китепте жок, ортосуна алсын дегенчи. Же кулакка чейин көтөр, же көкүрөккө чейин көтөр. 2 хадис келдиби? Анда ошону алымдардын көз карашына караш керек. Чындыгына пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан 2 хадис келген. Бирөөсү кулактын тушуна чейин көтөрүлгөн, экинчиси көкүрөгүнө чейин көтөрүлгөн. Шафи мазхабындагылар жана мазхаб кармагандар ошону кармаган. Биз кулакка чейинкини кармаганбыз. Экөө тең күчтүү далил. Анан сага суроо, сен эмнеге чейин көкүрөккө чейин кылдың? Анан сен эмне кулакка чейин кылдың? Десе ал айтат, мен устаздарым ушундай деген. Биздин устаздарыбыз кулакка чейин деген. Эми эмне себептен кулакка чейин көтөрбөй атасың дагы, көкүрөккө чейин көтөрүп атасың. Анан биз эмне себептен биз көкүрөккө чейин көтөрбөй атабыз, кулакка чейин көтөрүп атабыз? Алардан биринчи биз өзүбүз жооп беребиз, алардан суроосун сурайбыз. Биз эмне себептен кулакка чейин көтөрөбүз дагы, көкүрөккө чейин көтөрбөйбүз? Пайгамбарыбыз экөөнү тең кылган болсо десе, пайгамбарыбыз эч качан 2 амалды кылбайт. Же мындай кылган, же мындай кылган. Же болсо бирөөнүн өкүмү кеткен, экинчиси кылынган. Аны такташ керек. Алымдарыбыз Ханафи мазхабтагы ушул маселеге токтолгондо, эң күчтүү далил бул кулактын тушуна чейин көтөрүлгөн далил. Себеби Куфага барган 1500 сахаба ошентип окуган. Абдуллах ибн Масуд ошентип окуган. Саад ибн Аби Ваккас ошентип окуган. Али радиаллаху анху ошентип окуган. Умар ибн Хаттаб ошентип окуган. Себеби ошол сахабалар пайгамбарыбыздан таалим тарбия алган. Ошону карап туруп, демек пайгамбарыбыздын хадиси менен сахабалардын амалы туура келип атканда биз ошол хадисти алдын койдук. Эми көкүрөккө чейин кылган хадисти мындай таштап коебузбу? Жок, анда түшүнөбүз, изилденет. Ханафи мазхабтагы да изилденип көрсө, аны хадисти алымдар айтат, ал хадис кышта пайгамбарыбыз ошентип көтөрүлгөн деп айтылат. Себеби кышта пайгамбарыбыз ридасында оронгондо суук да, колу баягы неменин ичинде, пайгамбарыбыз мынтип оронганда дейт. Ошондо көтөрүлгөндө жанагы риданын ичинден колун көкүрөгүнө чейин гана көтөрүлгөн дейт. Ичиндечи. Себеби колун көтөрбөй койсоң деле намазың дурус. Жөн эле. Аллаху акбар деп туруп кайра мынтип намаз окусаң деле боло берет. Пайгамбарыбыз ошону эмне кылган? Баягы колу машгул, жанагы
неменин оролгон ридасынын ичинде болгондугу үчүн анан колун ошоге көтөрүлгөн. Демек бул зарылчылыкта кылынган экен. Дайым эмес деп ханафилер бул хадисте демек бул зарылчылык болгон. Сахабалардын бардыгы кулааны көтөрдү, же пайгамбар кулааны чейин көтөрдү. Демек ошол күчтүүрөөк деген тыянакка келген. Экинчисинде ошол хадисте башка бир жактан риваят кылынган жерде эмне дейт? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул каарыган мезгилде, бир аз ооруп аткан мезгилде ошондо көтөргөндө кичине колдору ооруп аткан, бир аз гана көтөрүп, анан намазга кеткен дейт. Эки абалды далилдер менен айтылат. Пайгамбарыбыз бирөөсү ошо ооруп атканда, бирөөсү кышта. Демек, жанагындай экстренный мезгилде кылынган нерселерди дайымкы эреже алынбайт. Анан 1500 сахаба, Абдулла ибн Масуд, Али, Мем деген муштахид сахабалар ошентип көтөрүп атса, демек туурасы ошол. Бул сен ооруп атсаң, сен да ошенте бер, кышта сен да ошенте бер. Болду? Тегилерден сурап койгон эмес, жоогуңар кандай депчи. Аллах ыраазы болсун, кулакка тийгизиш боюнча. Кулакка тийгизиш шарт эмес муну. Азыр биздикилер кол көтөргөндө бисмилла Аллаху акбар дегенде мындай кулактын тушуна келишин колду билиш үчүн гана муну минтип коем. Эмне келсе кулактын тушуна кел деген. Бирөө ойлонуп атмынча көтөрүп минтип кетип мындай болуп кетпесин. Анан башы айланып аткандар ориентир ала албай калат. Ошону ориентир алыш үчүн гана мындай. Аны биздикилер унутуп калганда мунун эң негизги деп мынтип болушту. Андай жок. Муну кыблага караш керек, мындай. Тийгизип койсоңуз макул, тийгизбесеңиз эчтеке болбойт. Мустахабта эчтеке эмес. Ошого хидая башка китептерде кулакка тийгизиш боюнча жок. Шархул Уқая, Мухтасар Уқая башка аяктарда келет. Ал эмне себептен десе, колуңдун көтөрүлгөндүгү кулагыңдын тушуна келгендигин билишиң үчүн гана. Эми жана туугандар атайын сабак кылып, ушинтип сиздерге окшоп сабак берип атат. Мен дейт далилдеше алам любой менен. Это точка дейт, это точка. Нигде нету. Эми чоң проблема. О точканы минтип коюп туруп кыла берип, эчтеке жок. Талаша турган деле маселе эмес. Аны менен сен мынакей мага бу далилдеп келсин. Ханафилерден тиги Абу Ханифадан баштап тиги азыркы имам Чубакка чейин мага далилдеп келсин. Куранда хадис жөн эле нерсе. Жай намаз салып атканыңда деле таш баштар болсо бүтүп тазалап турган жай намаз саласың го. Ошондой эле нерсе. Кулагың тушуна келгенге чейинки колуң билиш үчүн. Тийгизбесең да эчтеке болбойт. Ва саллаллаху тааля хайры халқи Мухаммад ва аля али ва асхаби жамаан. Аллах таалам алган илимдерибиз пайдалуу кылсын, айткан маселебиз туура кылсын, адашуудан өзүң асырап, элибизге, жерибизге тынчтык берсин. Аллаху акбар.